Бул кадимки бешик ыры, бирок карачай тилинде. Мисалы бешикке бөлөйүн деген сөз буларда белейин дегенди билдирет экен. Мисалы бул бешик ырындагы ыр саптарында уктап калсаң жумушума кетейин деген саптар. Карачай тилинде болсо жука калса жумушума кетейин деген маанинди билдирет экен. Укачивает ребенка, когда в бешик ложат, и поют вот песню «Беляу, беляу, беляу». Карачай тилинде 38 тамга бар. Кыргыз тилине окшош өү тамгалар дагы кирет. Карачай улутундагылар 1924 жылга чейин араб тилинде жазып келген болсо, андан кийин 1938 жылдан латын тамгасына өтүп, кийин орус тилинде сүйлөп жаза башташкан. Карачай тилинде кээ бир тамгалар кыргыз тилинде окшоп, үндүү жана үнсүз болуп бөлүнөт. Ошол үчүн айтылышы башка, жазылышы дагы башкача болот. Мисалы, алфавит боюнча кыргыз тилинде тамгалар жалгыз айтылса, бизде ар бир тамга экиден айтылат. Мисалы, А, Б, В, Г деген сыяктуулар. Кыргызстанга карачай улуту Советтер Союзу учурунда Сталиндин буйругу менен 1943 согуш учурунда келе баштаган. Муну ошентип бул жерде күн кечирип келишет. 1957 Хрущев өз элиңерге кеткиле деген буйрукту чыгарганда, Кыргызстандан бир топ карачайлыктар өзүнүн кичи мекенине кетишкен. Учурда Кыргызстанда миңден ашык карачай улутундагы үй бүлөлөр жашайт. Бирок азырда алар өз тилин унутуп калбаш үчүн дайыма сүйлөшүп, ар кандай иш-чараларды уюштуруп келет. К буква, она будет К и твердый знак. Он будет идти, и это будет слово, эта буква будет К. Кыргыз тилиндеги К тамгасы өзү жалгыз жазылса, карачай тилинде К тамгасында дагы бир ичкертүү белгиси кошулуп, К деген тамганы билдирет. Мен 2 жашымда Кыргызстанга келиптирмин. Тамтуң басып жүргөн наристенин тилине көпчүлүгү түшүнбөптүр. Анткени менен карачай тилинде ата апа деген сөздөрдү алгач айтсам, кийин кыргыз балдар менен чоңоюп кыргыз тилинде үйрөнө баштадым. Ошондо мен салыштырып эки элдин тилинин баалуулугун билдим. Азырдагы кыргыз сөздөрүн карачай тилине которуп, тамгалардын айырмачылыгын таап келем. Биз дагы өз тилибизди унутпайлы деп, карачай тилинде майрамдык иш-чараларды өткөрүп келебиз. Күндөлүк турмушта колдонуп жүргөн буюмдардын аттары карачай тилинде да өзгөчө экен. Кадимки эле баян музыкалык аспабы карачайлар үчүн кобуз деп аташат экен. Ал эми кадимки эле кумураны кушун деп кыргыз тилинде 1-2 тамга айырмаланып турат. Карачай улутундагылар көбүнчө кийимдерди узун кийишет, эркек аял дебей салтты сактап келишет. А в Карачаево-Черкесию приезжают гости, они в обязательном порядке одевают вот этот. Джамчи называется по Карачай жери Кыргызстанга окшош тоолуу жер келет. Мал багып күн кечиришет элибиз. Ошондуктан көпчүлүк кийимдердин аталышы дагы өзгөчө. Бул кадимки койдун эчкинин жүнүнөн жасалган жамчы. Сиздердин чапанга окшош. Бирок жеңи жок. Мурда малчылар кийип келишсе, азыр биз аны сыйлуу конокторго белек катары беребиз. Ал суу өткөрбөйт. Ал эми бул баш кийим эчкинин терсинен жасалган. Бул дагы азыр улуттук баш кийимге айланып калды. Бухар борук деп аталат. Бул дагы Карачай элинин улуттук баш кийими. Карачай элинде алгач алфавит боюнча тамгалар 40ка жеткен. Бирок кийинки эр тамгалар колдонулбай калганда 2 тамга кыскарып, учурда 38 тамганы колдонушат. Канда башкача ал эми жазылышы, сөз айкашы айырмаланып турган Карачай элинин эне тили туурасында сөз кылдык. Ошол үчүн ким болсо дагы эне тилин жоготпой өз тилинде сүйлөгөнгө нежесин.